Ташиев эртең менен келмей болду. Бул тууралуу тарапташы Нургазы Анаркулов кабарлады. Ал Камчыбек Ташиев дарыланып бүтелегине карабай кырдаалга байланыштуу кайтып жатканын айтты. Ташиев тарапташтарынан тосуп алууга келбешин суранган. Камчыбек Ташиев жумуштан кетти дегенден бери вообще настроением жок болот. Мен эле эмес, погоданын да настроениясы жок болуп, кар жаабайт. Бұл екі дос деп айтып атабыз. Елдің арасында батып қалған нәрсе бұл. Себеби дегенде бұл екі кишинин Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган иштери елдің көзүн ачып койду. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына жөнөкөй калктын арасында, элдин арасында баягы переживание аябай көбөйүп кетти да. Бул эмнеге мындай болду? Экөө тең. Президентибиз дагы, Камчыбек Кыдыршаевич дагы, булар бул бир мекенчил, мекенди сүйгөн, ушунча жыл эмгектенип, элдин арасында кандай жетишкендик болуп атат, кандай кемчилик болуп аткан, бүт бардыгын түшүнүп, азыр мына кыска мөөнөттүн ичинде республикабызды, мамлекетибизди көтөрүп койду да. Анан эми мен ойлойм, бул эки киши, президентибиз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич экөө Кудайдын амири менен, Кудайдын бир колдоосу менен бул эки киши дагы сөз табышат деп ойлойм мен. Мен ишенем. Эми каалаймын дагы ошону. Себеби дегенде мына жаш баладан баштап чоң аксакалдарга чейин кылынып аткан жумуштар элдин көзүн ачып, мурунку адамдарыбыз, мурунку чоңдорубуз көз караштары аябай бир байыштын тегерегинде ушундай жумуштарды кылып жүргөндөй эле көрүнүп калды да. Ошондой дагы экен. Ошондуктан Кыргыз мамлекетинин тагдыры ушул эки кишинин колунда. Бул эки киши ажыраса, мындай ийгиликтер, мындай жетишкендиктер менимче ойлойм келбей калабы дейм да. Улумдарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Негизи мен сөздүн башында мынтип баштагым келет да. Мыкты, билимдүү эл саякатчы болот дейт. Анан билимсиз эл бул саясатчы болот дейт го. Акыркы күндөрү, акыркы 1-2 күн ичинде ар кандай божомолдогон интернет айдыңында сөздөр жазылып, пикирлер айтылып атпайбы? Менин бир гана айта турган нерсем мындай да. Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле Садыр Нуркожоевич, булар ажырагыс достор. Булар деген жеке мындай баягы казан аяк кагышат деп коет. Үй бүлөдө да мындай нерселер болот. Мындай жөнөкөй тилмен айтканда мындай чарбалык иштер менен келишпестиктер любой жерде болушу мүмкүн, бирок мамлекеттин келечеги үчүн, элдин ынтымак биримдүүлүгү үчүн экөө менимче башкарды ат салдырбайт алдыга. Себеби экөө мекеним деп, элим деп күйгөн адамдар да. Анан бул жанагы Камчыбек Кыдыршаевичти кызматтан алуу боюнча Камчыбек Кыдыршаевич өзү дагы билдирбеди. Бүгүнкү күндө биз президенттин баягы кандай кылып чечим чыгарса, ал өзүнүн укугу мыйзам чегинде. Бир гана мен баягы өзүмдүн коллегаларым менен коштоштуруп кетсем жакшы болот, ошол мени өкүндүрөт деген эле гана сөзү болду да. Эми Кудай буйрса ал киши ден соолугу бекем болуп, ошол ал киши да биздин Кыргызстанга кайтып келип, анан ошол дозу менен же болбосо жалпы кыргыз эли менен бир жакшынакай пикир алышат да менимче.
бирок ошого чейин ортодогу чагымчыл, ортодогу баягы үчүнчү күч деп коебуз. Негедир эле баягы ушул эки адамдын ортосуна буга чейин деле ушул мындай бир мындай кандай десем бир май чачып келгендей сезилип келген да. Акыркы күндөрү ошонун немесине мына жетебиз деп калып пландалгандай мен үчүн сезилет да. Ошондуктан мен айтарым, эч кандай эл, эч кандай биздин мекендештер интернет айдыңы бүгүнкү күндө бизге мындай ээн эркин берилгени менен, бирок ээн эркин ээн башчылык менен ар кандай өзү билбеген маалыматтарды бөлүшүп, элди бөлгөн, ошондой эле эки Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичтин ортосуна чагымчылык иштерди кылбай, андан көрөк биз келечек үчүн жылышыбыз керек деп айтат элем. Анан бул жерден деген эми дагы да болсо, дагы мына силердин эфириңерден пайдаланып айтып кетерим. Биз дагы баягы эл арасында жүрөбүз да. Өзүнчө дагы топтор түзүлүп, өзүнчө дагы бир ынтымак түзүп, дагы бир ушундай нерсени кылып аткандар бар экен. Ошондуктан ошолорго эскертип кетерим. Андай бөлүнүүгө барбаш керек. Бул тигинин же болбосо бул менин тууганым, бул менин жердешим, бул менин элим, бул менин баланчам дегендей бөлүнө тургандай, Кыргызстан өзү алакандай эле кыргызбыз да. Ошондуктан деген алакандай кыргызды бөлүп жарууга эч кимге укук берилген эмес. Эгерде ошондой бөлүнүп жарылып, ошол эки достун ортосуна от жагам дегендер болгон болсочу, мыйзамдуу чара көрүш керек. Тез аранын ичинде мыйзамдуу чара көрүш керек. Кудайым буйруса Камчыбек Кыдыршаевичтин жумуштан кетиши жана ошондой эле буга чейин кылган 5 жылдык эмгеги мен ушунчалык баягы мен эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли абдан жакшы билет. Мисалы канча бир 2 миллиарддык бюджет болгон болсо, мына кечээ же бүгүнкү парламенттик бир жыйында Үмбөтал Токторлович айтып кетпедиби? 2 миллиарддык бюджетибиз 5 жылдын ичинде 10 миллиарддан ашып кетти депчи. Мисалы мен ошону ойлоп көрөм да, анын баардыгы ушу биздин жетекчилердин, ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин, Садыр Нуркожоевичтин эмгеги болду да. Анан ошонун эмгеги менен канча деген бизде курулуштар болду, канча деген баягы коррупциялык, канча деген мындай баягы мафиялык иштерге бөгөт коюп, мына ушунчалык эмгек жасады да. Анан мен айта турганым, ушул эле эл убагында башка дагы жетекчилерди колдоп келген эл, бүгүн дагы ошол биздин Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти колдоп келген. Бирок ошол эле эл эми азыр карап турсам, айрымдары эми бар эмес, айрымдары ошол айрым баягы бөлүп жарган адамдардын катарына кошулуп алып, өздөрү дагы баягы тиешеси жок сөздөрдү ушул интернет айдыңына бөлүшүп, жарыя кылып чагымчылык кылганы бул уят нерсе да, бул жат нерсе. Ошондуктан деген мен айта турганым, бизде деген коопсуздук жана ошондой эле мамлекеттик коомдук баягы коопсуздук жагынан коргой турган биздин ишкерлер бар да. Мына ошонун баардыгын бүгүнкү күндө тез аран ыкчам көзөмөлгө алып, ошондой посттор болобу, ошондой сөздөр болобу, ошондой бөлүнүү жарылуу бир коомдук уюмдар болобу, алар тез аран ичинде мындай көзөмөлгө албаса болбойт. Көзөмөлгө алып туруп, анан Кудай кааласа, Камчыбек Кыдыршаевич келгенде анан өзүнүн пикирин уккандан кийин анан бир чечим чыгып, анан кайра эле ошо биздин президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевич биригип, Кудай кааласа, мына 5 жылдан бери кылып келген эмгеги менен дагы Кудай кааласа мындай келечекте бир чоң ийгиликтер жаратат деп ойлойм. Андан тышкаркысы бүтүндөй кыргыз элибиз ушул эки кишиге эле үмүттөнгөн да. Ушул эки кишиге үмүт арткан, ушул эки кишинин ушул кызматка келишине ушул кишилер себеп болгон эл, мисалычы, ошол эле эл бүгүнкү күндө айрым ыйлагандарын, айрымдарынын баягы тиленип сурангандарын баардыгын көрүп атабыз. Ошондуктан деген мен айта турган сөзүм, эч бир кыргыздын жөнөкөйүнөн баштап мамлекеттик кызматта отурган адамдар бөлбөш керек, жарбаш керек. Анан баардыгы Кудай буйруса баягы сабырдын түбү сары алтын дейт. Өнүгүп келаткан мамлекетибизди мындай тышкы душмандардан өзү сактанып ынтымактуулугубузду көрсөтүшүбүз керек деп айтат элем. Албетте бул абдан күтүүсүз болду. Камчыбек Кыдыршаевичтин кайрылуусунда окудум. Ал киши айтыптыр, мен да күтүүсүз бир эле Камчыбек Кыдыршаевич эмес, бүтүндөй кыргыз эли үчүн абдан күтүүсүз болду. Ошонун ичинде менден мага да күтүүсүз болду. Эми бул кызмат кимден келип, кимден кетпеген. Бирөөгө келет, бирөөдөн кетет. Президент өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып жумуштан алды. Бирок алуунун бир мындай бир орчундуу, негиздүү себептери болуш керек болчу да. Менин оюмча болгон окшойт. Мен эми экөөнүн жанында болбогондон кийин, бирок мен экөөнү тең жакшы билем. Бая кыргызда бир ыр бар эмеспи, бир бетиң өпсөң бир бетиң калат деп. Бул экөөнү тең мен иним катары, жакын адамым катары, булардын ар кандай кырдаалда жанында жүргөн, булардын кулк мүнөзүн, башынан өтүргөн кыйынчылыктарын баарын жакындан билген адам катары, президенттин дагы бул кадамга барышы жөндөн жөн эле болгон жок. Бизге белгисиз, бизге билинбеген бир негиз болгон болуш керек. Эми болору болду.
Камчыбек Кыдыршаевич кетти жумуштан. Реформа кылып абдан чоң ошол именно ошо коопсуздук комитетинде чоң өзгөрүүлөрдү жасады. Эми мындан аркы кадам кандай болуш керек? Биз ошого сарасеп салып, ошого көңүл бурушубуз керек. Бизге бул эки инсан Кыргызстандын тарыхында, деги эле Кыргызстандын эгемендикти алгандан берки 30 жылдык жашоо тарыхында абдан чоң бурулуш мезгилди жасашты эле да. Эл биринчи жолу үмүт пайда болду элге. Бизде деле жаркын жашоо болот окшойт. Бизде деле өнүгүү болот окшойт. Бизде деле экономикабыз башка мамлекеттерде болуп, тең тайлашып, өзүбүздүн бюджетибизге өзүбүз жашайт окшойбуз деп, элдин көңүлү көтөрүлүп, маанайы чөкпөй, эртеңкиден үмүт кылып, жакшы жашоого багыт алып калганда, тим эле чагылган түшкөндөй эле жарк этти да. Анан ошон үчүн эми ар кимдер айтып атат, элди бөлүп жарбаш керек, стабилдүүлүк болуш керек. Бул экөө элди бөлүп жарайын деп келген эмес. Ошону түшүнүшүбүз керек. Элди тескерисинче бириктирип, элдин жашоосу үчүн деп башын канжыгага байлап, каруусун казык, канын азык кылып келген балдардын бири ушул экөө эле. Экөөнү айырмалап бири-бирисиз кароого мүмкүн эмес болчу. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич ошо ГКНБнын башына келбесе, эгерде президент ГКНБнын башында болуп, президент башка бирөө болуп калса, ушундай кадамдар болот беле, болбойт беле, ал да күмөн. Эгерде Садыр Нуркожоевич мамлекет башында болуп, ушул коопсуздук комитетине ушундай иштер менен күч структураларынын ана башы болгон ушул кызматка ушул Камчыбек Ташиев келбесе, ушундай өзгөрүү болуп, ушундай тазалануу, ушундай күрөш жүрөт беле, жүрбөйт беле, бул дагы башка маселе. Өзүңөр билесиңер, биздин Кыргызстанда калыптанып түп тамырынан бери орноп калган коррупция дегенди мына жоюлуп, ортолоп калган болчу, эми толук бойдон жоюла элекпиз. Андан дагы жазылбаган мыйзамдар менен көмүскө жерди туруп алып, мамлекеттик бийлик эмес, элдин жашоосуна колун салган каралардын мыйзамсыз иштерин түп тамырынан бери ушул экөө жойду эле. Экөө бири-бири менен эриш аркак болуп сүйлөшүп отуруп, анан эмне кара теке сүздү, эмне болду, чагылгандын чак түшүндө эле ушундай приказ кетти. Мен ушул экөөнү тең кайрылат элем. Мен иним катары Ович деп официально эметпей эле мен Садыр, Камчы, силердин башыңардан эмнелер өткөн эмес, укаларым. Силер мындан да кыйын кезде, мындан да кыйын кырдаалда мамлекеттик машина силерди башыңардан ныгырып турганда ошол жерден суурулуп чыкпадыңар беле? Эл үчүн башыбызды сайдык деп, мекен үчүн деп, мекенчил деген атка конбодуңар беле? Илгери бир акылдуу аял айткан экен, ушундай кыйналып турганда, башын бийик көтөрүп туруп, мен мындан жаман кезимде да тойго баргамын деп. Мен силерге айтат элем, силер мындан жаман кезиңерде дагы чыккансыңар суурулуп. Эл үчүн ошондо дагы экөөң биригип туруп, эриш аркак болуп туруп суурулуп чыккансыңар. Мен ойлойм, бул кризистен дагы силер чыгасыңар. Бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн ачууга алдырбай, эми ар кандай нерсе болду. Мен айтып элатам, булар жөндөн жөн мындай нерсеге келген жок. Мисалы үчүн президент деле жөндөн жөн туруп, приказга кол коюп, Камчыбек Ташиевди иштен айдап ийиш оңойго турган жок. Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы оюна келбеген иш болду. Бирок азыр экөө тең баягы курч балдар, өзүңөр билесиңер, курч, эмоциональный, анан эми азыр акыл калчап, ойлонуп, баягы убакытты өткөзүп, бирине бири болгон кеткен нерселерин ойлонуп туруп, элдин, мамлекеттин келечеги үчүн доско күлкү, душманга таба болбой, бизде Кыргызда бир улуу сөз бар, душманга кол ачпаш керек деп, тегерек четибиз суктанып турган кезде ошолорго кол ачпай, элди биримдикке чакырып, жакшынакай болуп, ар кимди ортоңорго киргизип, ар кимди жанагындай кылып насаатчыны көбөйтпөй, экөөңөр эле түз олтуруп кеңешип, мындан аркы ишин уланта берсе,
жакшы болот эле, эл деле ошону күтүп атат. Мен бүгүн эртең менен бир тогуз торолук абанын сөзүн угуп, чын эле ал ыйлагым келди десе, мен ыйлагым келди айтат. Мен дейт уктабай атам дейт, түн уктабай атам, ыйлагым келип атат, бул эмне бала болуп кетти деп. Мына көрдүңөрбү, элдин ишенимине кандай кирген? Мындай ишенимди миллион акчага да сатып ала албайсың. Мындай баркты, мындай кадырды таба албай, мындай аянтчаны издеп жүргөн жетекчилер канча. Кудайдан бир келген ооматты кесир кылбай, мен экөөнү тең айтат элем. Экөөнү дагы бир жолу кайрылам. Эжеңер катары кайрылып атам. Мен силердин бардык кылык мүнөзүңөрдү, кыбыр эткен нерсеңерди билем. Кыйынчылыгыңарда жаныңарда жүрдүм, башыңарга иш түшкөндө жүрдүм. Ошондо кыл чайнашкан нерседе башыңарды ийип, тизеңер бүгүлбөгөн балдар эми ушул ортодон бир нары бери өткөн бир болбогон нерселер үчүн ушинтип экөөң тең башың ийилип санаага батып каласыңарбы? Ошон үчүн мен айтат элем, камчы дарыланып атыптыр. Кудайым ден соолугун берсин. Мен ушул убакка чейин билген деле эмес экенмин, айтып атышат жүрөгүндө 5 стенти бар деп. Бул оңой окат эмес. Жүрөктө 5 стент бар деген оңой окат эмес. Ошого карабай, кара жанын карч уруп иштеди. Мунун дагы эмесин билиш керек. Мунун бир мындай кыялы бар, беттегенин бербейт. Беттегенин бербеген өжөр, кылам дегенин кылган, өзүнүн жанын дагы, жакынын эмес өзүнүн жагын дагы унутуп коюп, мындай бир башын сайып койгон бир кулк мүнөзү бар. Ошого карабай иштеп жүргөн экен, эми дарыланып, жакшы болуп, мекенине кайтып келип, анан кийин досу экөө жакшы эле отуруп, Садырды деле айтат элем. Садыр, сенин башыңан деле эмнелер өткөн жок укам. Кандай кыйынчылыктан башыңды өйдө көтөрүп, чөкпөй, чөгөлөбөй, тизелебей туруп көтөрүп келген нерсе ушул жерге келгенде элге журтка мындай бир сана тарттырбай экөөң отуруп, мындан аркы Кыргызстандын келечегин, силерге ишеним арткандан кийин Кыргызстандын келечеги үчүн ойлоно турган мезгилиңер бар. Биз өнүгүү жолуна түштүк. Эми аны өнүктүрүп кетиш керек да. Ким билет, бирөө айткан экен, мендейди табасың. Мүмкүн менден кыйынды да табасың. Менден акылдууну да табасың. Бирок мендейди жолуктуруш кыйын деп. Ошон үчүн экөөң бири-бириңден ажырагыс. Мүмкүн камчы дагы жакшы досту табат, Садыр дагы жакшы досту табат, жакшы кызматкер менен иштешет. Бирок экөө бири-бири менен жолугушкандай, экөө бири-бири менен табышкандай тандемди таңыш оңой эмес. Ошон үчүн мен абдан түйшөлдүм. Мен дарыланып аттым эле. Анан ошол жерден угуп, тим эле мен уккан кулагыма ишенбей, ошол мен сөзүмдүн акырында дагы бир жолу кайрылат элем. Инилерим, акыл калчагыла. Ачууга алдырдыңар. Билине эле турат. Болор иш болду. Эми кетти. Мейли жаңы келген ГКНБнын жетекчиси дагы иштесин. Бирөөнүн ийгилигин көрүп туруп анан кийин бирөөгө баа бересиң, же болбосо бирөөнүн кемчилдигин көрүп бирөөгө баа бересиң дегендей Ташиевдин дагы баасын ала турган алды буга чейин дагы. Мындан дагы өзгөчө баасын ала турган мезгилдер алды да. Ошондой эле Садыр деле түйшөлүп ойлонуп атат. Анткени ушул убакка чейин ири шаркак бири-бирине жөлөк таяк болуп иштеген эмелер бир жакыптасы иштебей калгандай эле болуп атат да. Ошон үчүн мынакей угуп атасыңар, мен бүт массалык маалымат каражаттарын, менчигин дагы, мындайын дагы, тигиндейин дагы, даже көкүрөгүн айырып оппозиция адамын деп аткан блогерлердин маалымат каражаттарын баарын окуп, баары менен таанышып атам. Бир дагы жерде ушундай болуш керек эле деп айткан киши жок. Баары айтып атат, биз таң калып атабыз, ушул чынбы, жалганбы, ишенбей атам деп. Ошон үчүн мындай ар кимди аралаштырып, муну көп созбой, эки дос экөө отуруп, жакшынакай болуп, Кыргызстандын келечеги үчүн бир жаркын мамлекетти куруп, бир урпактарга бир үлгүлүү тарыхты таштап кетсе экен деген тилек менен мен ушул нерсемди аяктайын. Мен экөөнү тең ийгилик каалайм. Камчыга айтат элем, аман эсен айыгып кел. Бул ушундай оор, ушундай жүктү, жүрөгүңдө ушундай дартың бар экен, ушуну билбей башыңды канжагага сайып иштеп жүрүп турсуң, эми эл билет, эл билбесе Кудай деле билет. Ошол. Ийгилик каалайм экөөнү тең.